Ош шаарынын карамагындагы бул жер тилкесине эми жаңы таштанды полигону курулат. Жердин жалпы аянты 24 гектар. Каражатты Европа өнүктүрүү банкы бөлүп берет. Долбоорго ылайык бөлүнчү 10 миллион евронун 5 миллиону ушул полигонду куруу иштерине жумшалмакчы. Полигон биринчиден катлауан каздып алынат. Катлауан каздып алынып туруп, анын астында эч кандай жер кысычына зыян келтирбей турган полиэтилен пленкалар ташалып тосулат. Андан кийин биздин кире бериш жерге тараза коюлат. Себеби ар бир таштанды машиналарыбыз канча тоннадан таштанды алып чыгып атат. Алып чыгып, ал таштанды алып киргенден кийин кире беришинде биз сортировочный лента дейбиз, ушундай коюлат дагы кирген таштандарды биз ылгап алабыз. Эң биринчи кезекте 24 гектар жердин айланасы санитардык талаптарды сактоо менен тосулат. Мында сырткары ыргытылган акыр чикирлерди катмарларга бөлүп, үстүн топурак менен жаап туруу пландалууда. Эми жердин экологиялык кыртышы иликтенип чыгат. Анткени айланасында үлүш жерлер бар. Андагы эгиндерге зыяны тийбегидей болушу зарыл. Мэрия менен УМСке биз предписание бердик, 12 пунктта турган. Именно ушул азыркы свалкабы, эми курула турган свалкабы, эски свалка ушул кандай тартипте болуш керек, 12 пункттан жанакы ошо талаптарын аткаруу боюнча бердик. Ал жерде жарыктандыруу болуш керек, телефон зымдары болуш керек, кандайдыр бир звонок болуп туруш үчүн, ошол жерде полигондо иштегендерге душтар болуп туруш керек. Курулуш иштери кийинки жылдын апрель айынан башталары күтүлүүдө. Долбоорго ылайык 1 жыл 8 айда жаңы полигон пайдаланууга берилип калат. Ал эми азыркысынын үстү топурак менен жабылып, бак дарактарды отургузуу мерчемделүүдө. Себеби ар бир проектте долбоордо жазылган акча толугу менен проектке кетпейт. Себеби адан тендер аркылуу берилгенде эконом болот. Эконом болгон акчага биз ушу эски полигон толугу менен жашылдандырабыз деген ниетибиз бар. Эски полигон ушу 2020 жылдан баштап, жаңы полигон курулгандан баштап бул эксплуатация иштери башталат. Алдыда курулчу таштанды полигону Жапалак айыл аймагындагы турак жайлардан 1 чакырым алыс жайгашат. Буга чейин жергиликтүүлөр акыр чикирлердин жыты бүт аймакты каптап, түрдүү ооруларга дуушар болуп жатышкандыктарын айтып келишкен. Ошондуктан шаардык бийлик облус райондорунан жер тилке таппай, кайра эле шаар карамагындагы жерди иштетишмей болушту. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.